Кыргыз айымдары кийизден жасаган буюмдар жана сувенирлер Япония жана Европанын базарларын багынтууда. Бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында ысык көлдүк уз чеберлер Японияга жыл башынан бери 25 000 даана кийиз буюмдарын экспорттогон. Аталган кол өнөрчүлүк продукциясын дүйнө жүзүндөгү кардарларына жеткирген япониялык Muji дүкөндөр тармагы. Бул брендтин Япониядан тышкары дүйнөнүн 30га жакын өлкөсүндө дүкөндөрү бар. Бир айыл бир продукт долбоору жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен өндүрүштү, аны менен бирге аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Алгач долбоор Ысык көл облусунда ишке ашырылса, эми аны республиканын бардык аймактарында жайылтуу иштери жасалууда. Бул максатта Бишкекте анын борбору ачылган. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү коногу элеттик айымдардын аракети менен иш жүргүзүп жаткан Осоп борбор болмокчу. Негизи бир айыл бир продукт деген ыкма бул Япон элинен келген ыкма. Биз Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин долбоорунун алкагында иштеп, ушу Япон проектисинен үйрөндүк да. Кантип ушу жергиликтүү ресурстарды колдонуп, бир өзгөчө продукцияларды жасоого мүмкүн экен. Ички рынокто гана сатпастан биз азыр кийиз буюмдарын экспортко да чыгарып атабыз. Япониялык чоң компания Muji деген компания менен иштешип, 2011ден бери экспортко чыгарып атабыз. 25 000 штуктан же 30 000 ушунун тегерегинде жасайбыз жыл сайын. Биздин ассоциацияда 95% айымдар десем болот. Бул ошо үйдө отурган эжекелер. Бир айыл бир продукт ыкмасын колдонуп иштөө аларга ушу жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берип атат да. Үйдө гана отурбастан өз колу менен өндүрүп, өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетине дагы акча каражатын табууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Орто эсеп менен айтсак, мисалы экспорттоо учурунда орто эсеп менен балким 20 000 сом айына. Экспорттоо эмес учурунда, мындай өзүбүздүн продукцияларды жасаган учурда балким 5 000ден 7 000ге чейин ай сайын табышы мүмкүн. Бул бир айыл бир продукт деген борбор. Бул жерде Ысык көлдө гана жасалган продукциялар эмес, башка областтардан да уже чыга баштаган продукцияны коюп атабыз. Ошонун ичинде ысык көлдүктөр жасаган да продукциялар, мисалы ар кандай вареньялардын түрлөрү. Вареньяларды биз көбүнчө жапайы мөмө жемиштерден жасайбыз. Мисалы чычырканак мындай. Бул чычырканак азыр эл аралык рынокто суперфуд деп айтылып атат да. Себеби мында омега 3, 7, 9 жана бардык витаминдер бар. Андан тышкары ромашка, одуванчиктен жасайбыз жана мындай шишка вареньясы дагы бар. Шишка өзгөчө орус кардарларынын арасында аябай өтүмдүү болуп атат азыр. Себеби алар мындай бронхит же тамак ооруга жардам берет деп, жана шишканын өзүн дагы жесе болот. Мындай продукцияны азыр ушул Осоп центр биздин борбордон жана биздин дүкөндөрдөн таба аласыздар. Биздин кийиз буюмдарынын өзгөчөлүктөрү бул натуралдуу боек да. Могу силер көрүп турган боектун бардыгы бул ар кандай чөптөрдү, жалбырактарды колдонуп боегонбуз. Мисалы бул сары өңдү айтсам, бул абрикостун жалбырагын колдонуп боегонбуз. Айыл жергелеринде жумуш жок, бардыгы чоң шаарларга кеткиси келет да. Ошондуктан бул максаты ошо өз айылдан не обязательно кетип калуу чоң шаарга, бирок айылда отуруп эле ушундай жергиликтүү ресурстарды колдонуп продукция жасап акча тапса болот деген мындай үндөө да. Ошондуктан биз ушундай жумуш орундарын пайда кылып, айымдарды жана ошондой эле жаштарды дагы ишке тарткыбыз келет. Негизи бир айыл бир продукт долбоорунун жыйынтыгы жакшы болуп, ушундай Ысык көлдө өндүрүүчүлөр иштеп, өз акча таба баштагандыгын көрүп, биздин өкмөттүн суранычы менен ушул модельди азыр 2017 жылдын январынан баштап башка областтарга да жайылтуу иш-аракеттери башталды. Бул ошо JICAнын колдоосу менен ошол проекттин 3-фазасынын алкагында жүрүп атат.